Фатиха сүрөсүн бисмилла менен баштообуз шартпы? Ар бир рекетте Фатихадан мурда бисмилланы окушубуз керек. Шарт эмес, сүннөт. Сүннөт. Албетте мындай нерсе бар. Кээ бир аалымдарыбыз айтканы, биринчи, экинчи рекетте сүннөт, үчүнчү, төртүнчү рекеттерде бул фарыздыкында мустахаб деп айтылып калат. Бисмилланы окуштук. Демек, ар бир рекетте Фатихадан мурда бисмилла окуйбуз. Бисмилла окуйбуз. Макулбу? Бисмилла окуйбуз. Кээ бирлер биз аалымдар айткан, эми бул бисмилланы важиптин өкүмүнө чыгаргандар дагы бар, бирок бизде көбүнчө сүннөттүн өкүмүндө. Дин илимин барып келип окуй турган жайлар барбы дейт. Сүйлөшүп барып келип окуп турсаңыз болот, мечиттерде, медреселерде. Устаз, биз базарда иштейбиз. Кээде бизден насвай кайсыл жерде сатат деп элдер сурап калат. Биз билип турсак да билбеймин деп жооп берсек күнөө болбойбу дейт. Биринчи, насвайдын өкүмү кандай? Кээ бирлер болсо макру тахрими чейин барып, кээ бирлер мустахаб дегенге де барганда мубах дегендер деле бар. Эми кандай болсун, жок мына жерде эгерде бил турсаңыз айтып кое берсеңиз бирок боло берет. Бирок насвайдан кайтарып коюңуз бир сөз менен. Устаз, менин жашым 30га жакындады, үйлөнгөн эмесмин, мурда. Азыр үйлөнүш парыз болуп калды окшойт. Коркунучтамын. Күрөш катуу жүрүп жатат. Напси менен эмки айда 40 күнгө даватка кетип калсамбы, же үйлөнүп алып чыксамбы деп ойлонуп атам. Кандай кылсам туура болот? Кеңеш бериңизчи, алсыз болуп атам дейт. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, үйлөнүш керек. Бирок үйлөнгөндөн мурда үйлөнгөндүн илимин алыш керек. Намаз окугандан мурда намаздын илими фарыз. Орозо тутаардан мурда орозонун илимин фарыз. Ажылыктан мурда ажылыктын, содадан мурда соданын илими, үйлөнгөндөн мурда үйлөнгөндүн илими. Себеп деген алдыда укуктарды билбесек болбойт. Бүгүнкү күнү көрүп атасыздар да. Ошон үчүн 30га эме болуп калсаңыз, буга чейин эгерде 40 күн чыгып келген болсоңуз, анда үйлөнүңүз. Чыга элек болсоңуз, анда бир бекем болуп алыңыз дагы келип үйлөнүңүз. Менин кеңешим. Медицина тармагында окуп жаткандар, окуу бүтөр маалында Гиппократ антын ичишет. Ошол ант туурабы? Алла турганда Гиппократка ант ичкен кандай болот? Күнөө болбойбу дейт. Туура пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алладан башкага ант ичпегиле деген. Ант Алла Таалага гана ичилет тургандар. Куранга дегенде кээ бир аалымдар макул, кээ бир аалымдар макул эмес деген дагы жакта кеткен бар. Макул эми Курани Карим Алла Тааланын китеби деп, башкаларга, мисалы пайгамбарга, периштеге, түн, нан, Гиппократ эмне? Буларга мындай биздеги шариятта ичилбейт да. Ушуга чейин айткан, ким Алладан башкага ант иче турган болсо, ал куфурлук кылды. Дегени капырлыктардын амалдарын кылды. Капыр болуп кетпейт го, капырлыктардын амалдарын дейт. Экинчи суроо. Кээ бир врачтар операция жасаганда акча алышат. Же болбосо справкаларды акча менен чечишет. Справка бергенде ал кандай болот? Туурабы? Анан врачтар жасаган операция элдерге берген жардамына канчалык сооп жазылат? Мындай туугандар. Врач өзү инсаптуу болуш керек эми. Бирок операцияга акча алса, ал адал. Операцияга акча алса, ошондой эле молдо тирүү адамга дем салып акча алса, адал ал деле. Врачтыкы деле мындай. Макулбу? Бирок эгерде врачка мисалы айта турган болсо, сенин айлыгың ушунча андан албайсың ошого деп ошо макулдашып боло турган болсо, анда болбой калат. Анда алган болбой калат. Анан кийин мына жердеги справкалардын бардыгын акча менен алып атпайбызбы? Ал эми сообу өтө улуу сооп. Мен силерге бир эле соопты айтайын. Кыска нуска кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: бир суу берип коюу адамга. Суу бар жерде, мына суу бар да, эмне жерде бар. Ушундай жерде суу берсеңиз, бир кулду азат кылгандын сообун аласыз. Суусу жок жерде суу берсеңиз, адамды тирилткендей сооп аласыз дейт. Бул эми врачтар ол суу берип буякта турсун, адамдын өмүрүнө канча деген улуу сооп буга. Эмне деп айтабыз буну? Ошон үчүн бир адамды өлтүргөн, бүткүл адамзатты өлтүргөндөй, бир адамга жашоо берген, бүткүл адамга жашоо бергендей деп Курани Каримде айткан аят бар. Намазда
Әр бір фатиханың алдында бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтыш керекпи, же биринчисинде айтып қалғандарына айтпай қойса болобу? Әр бір зам сүренің алдында дағы. Бұл биринчисин айттық, а? Зам сүренің алдында бізде Ханафи мазхаб бойынша бисмилла айтылбайды туғандар. Валаддалин дейсіз, içinizden амин деп екінші сүрені баштап кете бересіз. Инна атойнакал каутар деп. Мисалы да? Артқы аураттағы түктерді алуының зияны тибейбі, истинжада ыңғайсыздық жаратса дейді. Жо туғандар, алыш керек өзі. Ислам дini тазалықтың үстінде құрылған дин. Мейлі мисвак мәселесі болсын, атыр мәселесі болсын, мақұл ба? Жол болса дағараттықы болсын, бардығын тазалығын қараған, тырмақтарды алу, инсанды мисалы қышыды қолтық, кендіктің алдында, жарышындай түктерді алу ойынша, бұны мүмкін болышта бір жұма, 2 жұма, 30 күнден ашырбасын деп, алымдасы фатва берген. Үшін үшін бұлардағы алыш керек болады. Орыс тілін оңой үйренуге қандай кеңеш бересіз? Орысша көйрақ сөйлеш керек. 4 рекетті фарыз намаздардың қазасын оқығанда ақырқы 2 рекетіне зам сүре қошылауы, же қошылбайы. Егер көп жылдық қаза намаз болса, қошылбайды туғандар. Зам фарыз намаздарда биринчи, экинчи рекетте фатиханы оқушылық бізде мазхабта важип болса, 3-чі, 4-чі рекетте сүннет болып қалады. Даже фарыз намаздарда. Зам сүре ал жерде жоқ, зам сүре оқылмайды. Фарыз қандай болса, қазасы да ошондай болады. Ескіріп кеткен қанша жыл болып кетсе дағы, бәрібір ошол ең алғашқы 12, азы сіз 70-ке шықтыңыз, 12 жашыңыздағы қазаны оқытасыз, ал пешімнен қазасын оқысаңыз, 2 рекет, бірінші, екінші рекетке зам сүре қошасыз, 3-чі, 4-чі рекетке зам сүре қошпойсыз. Истиқаматқа амал қылғанға қантип бекем болуш керек. Сізден ұстаз Алла разы болсын. Истиқамат мындай туғандар, динімізде ең баалуулық бұл истиқамат дейді. Истиқамат бұл туруктуулук. Біз барыбызды көріп атабыз да, кээде тахажжудка бекем болобуз, кээде адеп ахлакка, кээде кечиримдүүлүккө, кээде дуага, кээде ыйлаганга, кээде саркы кечке зикирлерге, кээде абалга жарашыл деуде болуп калат. Ошол баягы туруктуу болушка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтканда, шайябатни худун ва ахаватуха. Худ деген сүрө, жана ошо окшогон сүрөлөр мени карытып берди дейт. Ал кандай карытып берди десе, фастақим кама умирта деген аят бар. Мына ушул аят дейт алымдарыбыз. Фастақим кама умирта дегени, ей пайгамбар, сага кандай буйрук берилсе, сен ошондой истиқаматта болгон, ошондой болгон туруктуу деп. Пайгамбарыбыз дайыма ушуну ойлоно берет эле. Алла буйругандай мен аткарып атамынбы? Алла буйрук бергенде мен намаз окутамынбы? Алла буйругандай мен Куран окутамынбы? Алла буйругандай мен дуа кылып атамбы? Алла буйругандай мен башкаларга жеткирип атамбы же жокпу? Башкалар менен мамиле жана башка. Демек, ушул мени ойлонтуруп, мени чачымды агартып берди деп айткан сөзү бар да. Ошон үчүн иншалла биз Алла Тааладан дайыма туруктуулук сурашыбыз керек. Менде диниме каршы ар кандай ойлор келе берет. Ширкке, рияга байланыштуу. Бул ойлорум үчүн күнөөкөр боломбу дейт. Пайгамбарыбыздан да мындай суроолор берилген тугандар. Тилден эле чыкпаса, болду, эч кандай күнөөкөр болбойсуз. Ойға келген менен тилден чыкпаса эле болду. Сахабалар айткан, я Расулулла, ушундай ой келет дейт. Анан көрөк өрттөлүп кеткеним, же ушундай бир кесилип, майдалып кеткеним, ошо мага жакшыраак эле ошо сөздү айткандан көрөк дейт. Ширктин сөздөрү да пайгамбар айтты, жалат болбогула. Тилиңерден эле чыкпаса, эч кандай зыяны жок. Рияköрлүк менен албетте күрөшүш керек. Алла Тааладан ширктен пана тилеш керек. Рияköрлүк бул чоң күнөө, буга дагы жихад керек, нафс менен жихад. Я Алла, сен үчүн деп бир устаз айтат эле, өзүңүздөн сурай берсеңиз дайыма бир жакшы иш кылардан мурда ким үчүн кылып атасың деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Ким үчүн деп суроо бере бериңиз, бир күн келет Алла үчүн деген сөз чыгат. Кудай кааласа иншалла. Шам намазынын астында 2 рекет мечит намазын окуса болобу? Хадис бар дейт. Күн баткандан кийин окуса болот деген. Туура, хадис бар, күн баткандан кийин окуса болот деген. Бирок биздеги Ханафи мазхабта шам намазынын убактысы бизге кыска болгондуктан биз нафил намаз окуган бизде макру деп эсептелинет. Саудияга барып калсаңыз, чындап алар азан айтылгандан кийин дагы бир 10 мүнөт турат да. Анан коомат айтылынат. Ал учурда бекер отурбай окуп койсоңуз, ошо хадиске амал кылган болосуз.
Бизде болсо азан айтылгандан кийин артынан эле коомат айтылат. Ошондуктан ага убакыт деле жок да. Пешим намазынын 4-чү рекет фарзында 2 рекет, 4 рекет фарзында 2 рекетте аттахиятты окубай туруп кетсе, сахиб сажда менен толукталабы же кайра окуш керекпи дейт. Жок. Эгерде ушу 4 рекет намазда аттахиятты унутуп калып туруп кеткен болсоңуз, аттахиятка ушу отуруш важип болчу. Аттахиятты окушлук важип болчу. Важипти таштап кеткениңиз үчүн кайра кайтарбайсыз намазды. Жаңылыш саждасын кыласыз. Сажда сахв деп коет, ошо менен толук болот. Кулак кагып Аллаху акбар десе бидатпы? Намаз окуп бүткөндө намаз кабыл болсун деп саламдашуу да бидатпы дейт. Жок, маселеге мен кичине токтоп коеюн. Намазда биринчи Аллаху акбар деген бул фарз. Кийинки рүкүгө барганда Аллаху акбар дейсиз, саждага барганда Аллаху акбар дейсиз. Алардын бардыгы кийинки Аллаху акбарлар сүннөт. Ушуну ажыратып алайлы. Биринчи Аллаху акбар фарз, кийинки Аллаху акбарлар сүннөт. Биринчи маселе. Экинчи маселе. Баарыбызга керек. Көбүнчө байкайбызда имам бул жерде Аллаху акбар десечи, артынан келгендер кулагын кагат, бирок Аллаху акбарды айтпайт. Намазы болбой калат. Намазга кирген жок ал. Кийинки Аллаху акбарларды айтпай койсого мейли эле. Алар сүннөт эле, намазы болуп калат эле. Бирок биринчи Аллаху акбарды айтпай койгондун себебинен буну намазга кирген жок, бул намазы болгон жок, жөн эле турат. Көбүнчө мен жанымда тургандарды байкап калам да. Келгенде Аллаху акбар деп киресиң да. Имамга жүктөгөндө өзүнчө окуганда Аллаху акбар дешет. Бул жердеги тонкий адашып калган жер кайсы жерде? Имамга жүктөгөндө Аллаху акбар дебей эле кулак кагып эле туруп кала берет да. Ушу намазды баштаган жок, биринчи Аллаху акбар фарзды айткан жок, намазы бунуку болгон жок. Ошондуктан ушул жерде баарыбыз будан кийин имамга ыктыа кылып атканда өзүңүз кулагыңыз уга турган деңгээлде Аллаху акбарды айтып коюңуз. Кичине үн чыгарып айтсаңыз да эчтеке эмес. Аллаху акбар. Өзүңүз уга тургандай бол. Эми экинчи бул жердеги маселе мындай. Кулак кагып Аллаху акбар десе, мындай кылып анан кийин Аллаху акбар дегендер бар. Кол көтөрүү бул сүннөт. Аллаху акбар деп айтуу фарз. Биринчи Аллаху акбар деп айтуу бул фарз тугандар. Ал эми кол көтөрүү эмне экен? Сүннөт. Кээ бирлер далына чейин көтөрүлөт. Кээ бирлер болсо кулагына чейин көтөрүлөт. Кээ бирлер болсо кулагынын учуна чейин көтөрүлөт. Имам Абу Ханифа рахматуллахи ушу 3 хадиске тең амал кылып, алакан мына ийинге чейин көтөрүлсүн. Бармактар кулактын жумшагына чейин, манжалардын үстү кулактын учуна чейин. Мына 3 хадиске амал болуп атат, ошон үчүн мындан көтөрүп коебуз. Демек, ушу экөө бир учурда көтөр айтылыш керек. Бир учурда. Кандай? Аллаху акбар. Мисалы жөн эле Аллаху акбар деп анан мынтип койбой, жокса Аллаху акбар деп анан мындай кылбай, экөө бир учурда. Аллаху акбар менен кол көтөрүү бир учурда. Макул? Кээ бирлер Аллаху дегенде көтөрүп, акбарда колун чуруп алат. Болот? Аллаху акбар, ушу экөө бир учурда. Макул? Анан кийин намазыңыз кабыл болсун деген жакшы эле тилек, жакшы эле сөз эч кандай бидат эмес.